Урматтуу айымдар, бул жеңил, аябай жеңил мастер-класс. Жок, мен жүн менен иште албайм, мага кыйын деген айымдарды мен ушул мастер-класска чакырат элем. Анткени бул аябай оңой жасалат. Жүндү шаблонго куюп, маргеланский шелкты кантип төшөш керек, жүндү кантип куюш керек, вискозаны да кантип төшөш керек. И пряжа жип менен кантип коздош керек, ошол жөнүндө көргөзүп берем сиздерге. Кантип бычыш керек и калганын баардыгы кантип буну жүндү киргизгенден кийин кантип бар деген кургатыш керек, уксуска кантип салыш керек, ошонун баарын көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, бул жилет бир жилет жасап, 2 жилет кийгендей болосуздар. Анткени бул ич жагынан да оодарып, бул маргеланский шелк бияга төшөлгөндөн кийин бул маргеланский шелк жагындагы кийип, бул жагынан да кийсеңиздер болот. 2 кооз, аябай кооз жилет накидка жаза аласыздар. Бир эле мастер-класс менен. Урматтуу айымдар, сиздер Кырк кыз каналында, мен Нурия Исакова. Урматтуу айымдар, биз накидканы, жилетка накидканы эмнеден баштайбыз? Эң биринчи биз мондай маргеланский шелк газ боёйбуз. Боёгондо мен бул жибекти сулаган жокмун. Боёкко кургак кезинде киргизгенде мондай алабыл болуп калат да, бир жери күрөңүрөөк, бир жери ачыгыраак. Бул накидка 2 жагынан кийиле турган накидка, ошон үчүн мен бул жибегин башкача кылып боёдум да, тегиз боёгон жокмун. Мына жүндү дагы 170 грамм жүндү алдым. Ушу жүндү дагы ушундай эле боёдум. Бир жагы күрөңүрөөк, бир жагы көрүңүздөрбү өңдөрүн. Бул эми 2 жагынан кие турган жилетка болот. Анан мындай вискоза алдым. Бул күрөң, бул кызылдын эмеси да, мындай бордовый деп коет орусча, а бул темно-коричневый деп коет. Бул ак өңдү, биякта запасной алдым. Эми мына раскладка болсо 1 метр 5 сантиметр узундугу, анан эни болсо 1,75. Эми болсо мен раскладканы биринчи жибекти салам, сулап. Биринчи салып алам, анан сулайм, анан үстүнө жүндү түшөйм. Жүндү түшөгөндөн кийин жүндүн үстүнө вискоза түшөйм. Ошондо бир жагы вискоза, бир жагы жүн болот. Эми раскладканы кылып баштайлы. Анан дагы акырындап бүт нерсени көргөзө берем. Бул маргеланский жибекти, шелкту мен самын сууга самындап турандан кийин клеенканын үстүнө төшөдүм и драпировка кылдым мынтип. Драпировка кылдым. Тегиз салган жокмун да. Ошол бирке мындай жакшы фактура берет. Азырынча клеенкадан ашырган жокмун. Мындай ашырбаңыздар, анткени бул жака дагы жүндү өзүнчө салабыз, бахрама кылабыз. Мен шелктун үстүнө жүн төшөдүм, мынтип. Азыр жүндүн үстүнө жипти да төшөйбүз. Ушинтип жиптерди төшөп, жип менен биз коздойбуз. Биз жипти төшөдүк, жиптин үстүнө вискоза төшөдүк. 3 өңдү вискозаны төшөп, эми мен суулайм, самын суу менен суулап, анан бунун баарын азыр бияка бүт ороп туруп, анан раскладканы мындай жылдырып, бул жактагы раскладканы толтурабыз да, раскладканы жибекти төшөйбүз, жүн төшөйбүз, жип төшөйбүз, анан вискоза төшөйбүз. Ошол менен биздин основной раскладкабыз бүтөт. Мен раскладканы полный бүтүрдүм. Шаблондун үстүндөгү раскладканы бүтүрдүм, сууладым. Бул жагын ороп туруп, анан бул эмеге столго кененирээк кылып ооштурдум да. Мурда мындайынан жаткан, эми болсо бул узундан жаткалы да. Эми мен мындай кылдым. Бул накидканын өзүнүн кырларын коздойбуз. Мына мен азыр жүндү төшөдүм, узундан салдым. Вискозаны да узундан салдым. Учтарын жашнакай кылып туруп, баягы учтары жукараак болсун деп, мындай кылып туруп учтарын эметтим да.
Бирде сулагандайын көрсөм, кейбир жерлеринде жүндөрү көбүрөөк көрүнүп калыптыр. Ошол жерге да вискозаны салдым. Болду. Бул уже этабы. Азыр бул жагын сулап, кайра клеенканын үстүнө эметип, анан бул жагынан ороюм дагы, а бул жагын ачамын. Ачып, анан этек жагына, могу жерде көрүнүштүрбү, марлясын. Ой, маргеланский шелкту. Маргеланский шелкку мен азыр жүндөрдө анан вискозаны салып, коздойбуз да, жашнакай алып, мындай эстетика болсун деп коздойбуз, жашнакай болуп калсын деп. Биз жилетка накидканын экинчи бөлүгүнө келдик. Мен шыр эле сиздерге көргөзүп коеюн деп атам. Бир сыра жүндү төшөдүм. Мынакей. Жүндү төшөп, анан кийин вискозаны жүндүн үстүнө төшөйсүздөр. Озураак болот. Анан кийин дагы бул эмеси вискозасы жүн менен аралашып, жашнакай кооз болуп кирет дагы. Биз могу вискозанын үстүнө жүн төшөйбүз. Мынтип жүн төшөйбүз. Аз эле. Жүндү себелеп кетебиз. Мынтип себелеп кетебиз. Өтө көп жүндү салбайбыз. Себелеп мынтип. Баягы жүн менен вискоза, анан кайра жүн. Вискоза жашнакай кирип калат. Азыр машинка менен дагы бир сыра увалка кылайын деп атам. Клеенкалардын баарын алдым, раскладкасын да алдым, үстүндө жанагы жашыл клеенкалардын баарын алдым, үстүнө жапкан. Мен увалка кылдым. Биринчи вискоза болгон жерин бүт машинка менен алып эметтим. Анан кийин мындай көргөзүп коеюн. Көрүнүштүрбү? Бул жагында жибек жагындагы мен увалка кылдым. Эми азыр акырында киргизип беребиз. Эмесинчи, жүндөрүн, вискозаны, жиптерди бүт акырын кылыш керек. Бири-бирине баягы кирип кетсин, эчтемкеге тийбейбиз. Мен жарым сааттай ызык сууга кармадым. Ызык суудан чыгарып, азыр мына ушинтип увалка кылып атам. Жүн, вискоза, маргеланский шелкту бири-бирине кирсин деп ушинтип көтөрүп таштай берсеңиздер столго, увалка болот. Ушинтип коркпой эле увалка кыла бериңиздер. Мынакей. Этек жагында моундай бахрама кылгам. Көрүнүштүрбү? Кооз болсун деп. Эми ушуну улам мынтип эметип турасыздар. Карап турасыздар. Кирип кетпесин. Мынтип чоюп кирип кетсе болбойт. Болбой калат, сүрөтү болбой калат. Мынакей берде. Мынтип оңдоп вискоза жагында сиздерге көргөзүп коеюн. Мынакей. Айнан чоюп тармал болсун. Вискоза тармалдыгын берет. Мынакей, көрүңүздөрбү? Жакшы эле кириптир. Эми бираз эле дагы киргизем. Эмне кыламын? Мен азыр мына моюн жактарын түздөйм. Муну азыр дагы ызык сууга салып, уксуска чылап, биринчи жеңин кыркып берем. Бир сыра увалка кылып, анан уксуска чылап, бир сыра мунун баары деген эмеге жеткиребиз. Да, бирке увалка кылам. Да, бираз. Өтө көп эмес, бирок увалка кылам. Эми ошо бычканы көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мен бул жагынан 24 сантиметр алдым. Бул жагынан 18 сантиметр алдым. Бул пройманын узундугу 26 сантиметр болду. Кантип муну бычат?
сиздер буну берден самын менен же карандаш менен белгилеп мындайынан сызык кыласыздар. Анан кийин көргөзөйүн. Бүктүп, анан ошол сызыгынан берден мынтип бычабыз. Болду. Бираз ушум ойдон калтырсаңыздар болот. Же мындайынан бүктөп, бираз мындайынан бүктөп, анан проймасын акырын мынтип кыркып койсо болот. Өтө көп чоң кылбаңыздар. Болду. Жең болуп калды биз. Жашнакай кылып азыр увалка кылабыз. Дал ушу жерин мен азыр увалка кылам. Жылдырбай эле. Мындайынан коём. И увалка кыла беребиз. Самындап, сулап. Өтө көп чөйүлбөйт да. Азыр ушул моментте көтөрсөңүздөр чөйүлүп кетиши мүмкүн. Жилетканы бүттүк. Мынакей. Ушул шолттон баштап, жүндөн баштап бүт увалкасын бүттүк. Иш жагынан мынакей маргеланский шелк, маргеланский шелк иш жагынан. Бул иш жагынан мынтип одап, мынтип койгондо сразу көргөзүп коеюн. Мынакей жилетка. Берин мындай топчунганда көрүнүшү ушундай болот. Маргеланский шелк, сыртында вискоза. Сыртында вискоза. Бүт теңдейбиз. Мынакей көрүнүштөрүбүз тең. Бул жактары узун жагын мындайынан чөйөбүз. Мындайынан чөйүп коебуз. Бул жактарын баарын түздүп, арт жагын дагы түздүп коебуз. Урматтуу айымдар, мен жилетканы кургатып, манекенге бүт жашнакай формасын келиштирдим. Жеңдерин баардыгын кестим, проймаларын келиштирдим. Мынакей проймасын өтө көп чөйбөлү коюйн. Бүт жашнакай бүт келиштирдим. Андан кийин эмне кылдым? Буну четтерин жип менен саймаладым. Мына көрүнүштөрбү, жылтырап турат. Бул мончоктору, этектерин баарын бүтүнөттүм. Анан кайра суладым. Ызык суга буну салып и кайнаттым. Адам мурун билесиздер, мен уксус калмыгын да салып эметкем. И азыр болсо бираз ушинтип бираз муздатып алдым. И биртке мындай размерин бираз эметип, азыр мен биртке ушундай бул накидканы чирмейде ушинтип ыргытып, өзүнүн веси менен ылдый жакка, салмагы менен ылдый жакка түшөт. Ушинтип өтө катуу чаппайм. И болду. Бираз эметип туруп, анан мындайынан түздөйм. Азыр суу кезинде көп көтөрбөймүн. Анан акырындап мындайынан ушу столдун үстүнө жайып туруп кургатам. Болду. Бул жилет бүттү. Эми кургатыш керек.